Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün ben sizler için köp adam soraganlar için bir çoğun fermanı tartotam. Bu fermada aябай көп koy, at, тетигине koylor кетип атат азыр. Уй, саун уй, торпоктор бар. 500 koyu var. Bursa 500 koyu var. Tay aralaş beyleri var. Tayları var. 10 başka jetpegen. Buna bir жаш tay semiz eken. Aябай semiz, жем жеп жүргөн. Достор, момундай чоң сарайлар менен торпокхана. Бул торпокханада саан уйлар турат. 50 баш саан уй бар экен. 50 баш саан уй. Достор, момундай чоң сарайлары бар экен. Бул сарайда жем сактагыч деп айтылат. Жем сактайт экен бул жерде. Кышка бүт эмелери даяр. Техникасыдан 5 МТЗ тракторы бар. Чөп оргонго бүт техникалары бар. Чөп топтогонго жана чөп престегенге момундай жаңы трактор менен прицептери бар, достор. 5 трактор МТЗ менен момунтуп өзүнүн склады бар. Керектүү запчасттары менен 6-чы тракторы тетиякта шайманга, тетиктерге бөлүнүп жатат. Анан момунтуп ар кандай жем аралаш, гречка, сулуу, буудай, арпа аралаш жемди төктүрүп коюптур. Азыр кышка даяргерчилик көрүп атат. Достор, эми ушул бүт сарайлары менен 50 торпоктору менен, 50 саан уйу менен, 500 кою менен ушул эме 5 трактор, пресс, койхана, малхана, анан момундай аткана деп салган экен. Могу жерге экиден бука кунажын байлайт экен. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 баш же ат, же бука байлай турган, же кунажын байлай турган жери мына байланып турат жемге. Достор, анан чөптөрү мына даяр, ал жүктөп түшүрүп коюп койгон. Могу жерде торпоктору бар, достор, мынакей. Биякта кышы менен ушул жерде кармалат булар. Кыскасы могу жер койхана, жайыты могу жерде 350 гектар жайыты менен могу чыкты, сразу жайытка кетти. Всё. Мал. Могу жерде чоң койханасы, бирок биякта мүзөлөрдү, кичүүлөрдү камап коюптур, достор. Көрүңүздөр, достор. Ушул торпоктору менен кошо уйлары сатылат. Достор, булар сүт иче турган торпоктор. Бүт ушул баары сатылат, достор. Чөптү жыйнап топ койгон, кышка чөп дагы алып келет. Бул аздык кылат, дагы алып келет. Анан өзүнүн чөп оро турган жерлери бар. 340 гектар жери менен, жайыты менен жана бир 150 гектар жер чөө менен чөп оро турган жер. Мына койханалар, достор. Бул чоң койхана. Жалпы мына жердин аянты, ферманын аянты 3 гектар жалпы. Анан жатак үйлөрү бар. 2 же 3 үй бар. 3 үй бар. Мына кышкы койхана.
жаңы салынган бул достор. 2 жыл болду буга. Материалды жакшысыларына алып келип, жакшы кылып проект менен салган. Бул жерде кенен 300 кой бата турган, момту күн кире турган түнүкөсү жаңы. Бул имараттагы түнүкөсү жаңы. Ошондо достор, могу жерде сакмандар бар. Сакманда төл башталганда, койдун төлү башталганда ушул жерге камалат. Эне бала. Бияктан сакталып, анан 10-15 күндөн кийин кайра коюп жиберилет достор. Мынакей, көрдүңүздөрбү? 1, 2 клетка, 3 клетка, 4. Бул жерде азыр деле төл алып атат. Мынакей. Козулары. Мынакей төл достор. Ушулар баары алынып жатат. Ушул ферма сатылат достор. Кимге кызыктуу болсо, өзүнүн бүт каналдары бар. Жем алып бере турган бул айылда мен жашайм. Бул биздин айыл. Анан бул адамдын дагы ар кандай көмүр сактаган, момундай үй бар. 1, 2, 3. Булар баары жашайт, жашаса болот. Өзү дагы жашайт, биздин фермер. Могу жерде тоок да кармайт. Көмүр, отун түшүрсө болот. Алып келип бияка сактап. Могу жерден айыл башталат, айылдан кире бериш. Бул эмнеси жакшы бунун? Бул айыл, бул ферманын өзүнүн жайыты бар. Тетиги жайыт. Анан элдин малын кайтарат. Кирешеси көп да. Элдин малын кайтарып берген үчүн дагы киреше кирет. Өзүнүн малын кайтарат. Өзүнүн малдан киреше бар. Анан бул жерге азыр бул киши карып калган. Эски система менен иштейт. Эгерде бияка бир системщик келсе, антикризисный менеджер деп коет. Ошондой менеджер келип калса, эгерде тактап бар жокту четкий кылып, бул азыр алып аткан кирешени 3 эсе көтөрсө болот. Мен түшүнүгүм боюнча. Достор, бул жерде азыр эсептесек те, тияктан баштап 1, 2, 3, 4, 5 чоң сарайлары, малкана, торпоккана, койкана, саан уйларды кармай турган жер бүт баары бар. Анан территориясы жабык и сразу башталышы жайыт. Өзүнүн чөп оро турган жерлери дайын. Андан сырткары жайыты дайын. Өкмөт менен, биздин айыл өкмөт менен келишими бар. Ким алса дагы 1 жыл жардам берем дейт. Ушул жерде мен 1 жыл 1 сезон сонун кылып, өзүмдүн партнерлорумду таныштырып коюп, 1 жыл чогуу кызматка даярмын дейт. Бирок сатып алыш керек. Сатып алып туруп, анан ал киши келип бүт эмелерди, досторуну, бүт тааныштарыны, партнерлорун таныштырып, кандай келишимде иштешет, ошолордун баарына 1 жыл биякта мен жардам берем дейт. 1 сезон четкий кылып, порядок кылып өткүзүп берем дейт. Мен жөн эле сатып кетип калбайм дейт. Албетте силерге бүт менин тааныштарым менен, связьдарым менен тааныштырып, менин эмемди алды деп баарын айтып берип, тетиги тайлар ошонуку, бээ, тай, ошолор бүт баары эмеге кирет, ушул фермага кирет. Калаттан мындай айтканда, могу жерде эмне жатса, ушул баары мурунтан жаткан болсо дагы бул акчага алынган буюмдар, керектүү буюмдар. Мына могу МТЗлер, булар бүт на ходу эски болгону менен, бул дагы на ходу, бул дагы на ходу. Булар чөп оро турган, мына роторный эмеси бар, косилкалары бар, Виракс окшойт, Польшаныкы. Бул лиски экен. Көрүңүздөр достор, баары бар, даяр. Бул иштеп жаткан, киреше киргизип жаткан ферма.
Анан мына жерде канча жер бар карасаңыздар. Мына төрдүн арты дагы ушул адамга караштуу. Тетиги жер. Эми жайытты караңыздар. Тетиги бул 340 гектар жер жайыт келишим менен өткөн. Анан мына жерде оң жакта дарыя бар. Суу мал, ошол мал акырын барып суу ошол жерден ичет. Азыркы учурда бул кишинин кандай десем, сатам деген ою бул бир кандайдыр кирешеси жок, бузулуп бараткан жер эмес. Бул киши 25 жылдан бери чарчаган. Өзү ошо Москванын түбүндө жашайт. Ошого көчөт ал жака. Кетем деп атат. Болду дейт. Мен мага жетишерлүү алдым дейт. Эми буну жакшы бир малга түшүнгөн адамга сатып кетсем жакшы болмок деп сатып атат достор. Эгерде кызыктуу болсо, мына дарыянын жайыгы тияка чейин 10 километр да мындай айтканда. Толугу менен ушул жайыт ушул адамга караштуу. Бул жайыт жеке менчик эмес, себеп мыйзам жол бербейт. Бирок узун мөөнөткө келишим түзүлүп алынган мамлекет менен. Элдин малын карап бергенге еще элдин малыны бекерге карабайт, жакшы эле алат, жакшы эле киреше кирет. Бүт иштеген адамдардын айлыгын ошол мал менен эле чыгарып берет, калганы чөнтөгүнө киреше достор. Ошого кызыккандар болсо, мен айта кетет элем, мындай комплект, мындай комплексти аркакта сатпайт. Чындап айтсам, бүт даяр. Бүт как часы, как немецкий, швейцарский часы бар жогу бар да, всё четко. Налаженная система. Эгерде кызыктуулар болсо, келгиле. Чогуу ушул айылда жашап, чоң иштерди кылсак болот. Алгандар болсо, ушуну алып койгула. Мен билем, албетте бизде мындай имаратты, мындай ферманы алам деген адамдар мындай эле алып койгондор бар. Бирок мындай эле алып коюп, жөн эле буну жок кылбай эле, мындан 3 эсе кирешелүү ферма кылса болот достор. Азыр өзү кирешелүү, бар жогу бар, жетишелүү. Бул адам кетем деп атат. Кайрылгыла достор. Номерди жазып коем. Бул достор. Это вместе с отходами, вместе, ну, заготовка сена, отходы, все это туда включается. Полностью на зиму готовы. Если летом они купят, конечно, это будет 15. Сколько сейчас примерно молока сдаете? Блин, ну, где-то 220, вот так вот. Даю я, смотри, сколько телят уже. Бир күндө 220-230 литр сүт тапшырам дейт, жана андан сырткары сүттү торпокторго берем дейт. Тети сарайда торпокторду көрдүңүздөр. Ошол торпокторго сүт калат. Андан сырткары 220 литр сүт тапшырам дейт күнүн. Бул дагы кирешелүү. Достор, литрини ушул 25 сомдон сатат окшойт бул киши. Ошондо кирешелүү, алда киреше. Бирок мен аны башкача кылмакмын. Албетте, бул эски система менен иштеп атат. Мен башкача кылмакмын достор. Ошого чалгыла, албетте тез арада сатылып кетет мындай жерлер, моменттан сатылып кетет. Кимге жаккан болсо чалгыла достор. Пастбище 300 гектар. Анан ким алам десе, бияка конкреттүү түрүндө келсе, дагы көп нерселерди просто аны мындай жарыя кылганга эмеси барбайт. Жарыя кылышка мүмкүн эмес. Аны келишим түрдө бияка келсеңиздер көп сиздер үчүн пайдалуу нерселерди айтат. Ал керектүү, пайдалуу ушул эмеге фермага тиешеси бар нерселер бар. Аны ушул айылдын тургундары билбеш керек. Бир гана өкмөт билет ушул адам билет. Ошого сиздер түшүндүңүздөр, эмне жөнүндө сөз кетип атат. Чалыңыздар, дагы сүйлөшөбүз, келгиле.